أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Жараткан Аллах Тааланын аты менен баштап, улуу Аллах Таалага мактоо айтып, анын пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, сөзүбүздү баштайбыз. Сөзүмдүн башында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадиси менен баштоон еп көрүп турам. Мээримдүү пайгамбар өзүнүн хадисинде «Мәлләм яшкурилла, аслам яшкурилла» Ким адамдарга ыраазычылык айтпаса, ал жараткан Аллах Таалага дагы ыраазычылык, рахмат айта албайт дейт. Аллах Таала оолу баарыңыздан ыраазы болсун, ушинтип Аллахнын динин урматтап, илимди урматтап, ыйык орозону, Рамазан айын урматтап, мечитте болуп ушинтип сабак убазда олтурасыздар. Жана ушул сабагыбызга себепчи болгон бир туугандарыбыз өзгөчө мына ошол Эрлан агабызга өтө ыраазычылык айтып, жараткан Аллах Таала ушундай улуу күндөрдө кылган сооптуу иштерге себепчи болгондугун кыяматта таразасын оң жагына коюп, өзү ыраазы болгон инсандардын катарына кошсун. Урматтуу жамаат, бул дүйнөдө кандай гана жакшы иш кылсак, бул өзүбүздүн акыретибиз үчүн калат экен. Өмүр кыска экен, өмүр жашоо убактылуу экен. Не деген кыйындар, не деген улуулар, канчалаган залкарлардан айрылдык. Бул дүйнө ушундай экен. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала «Ва иннака майютун ва иннахум майютун» сен дагы өлөсүн, алар дагы өлөт деп мээримдүү пайгамбарды айтат. Дүйнө акырет, бейиш тозок ошол кишинин урматына жаралынган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бул жарык дүйнөдө 63 жыл гана өмүр сүргөн. Бул убактылуу дүйнөдө жараткан Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган ишибиз гана калат экен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда эртең кыяматтагы биздин абалыбызды баяндап, «Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим». Бул күндө, кыямат күндө эч бир байлык дагы, балаң дагы пайда бербей калгат. Кыямат күнү байлыгың дагы, балаң дагы пайда бербейт. Илля ман аталлаха биқалбин салим. Бирок ким Кудайга таза жүрөк менен келсе, ошонун гана пайдасы тиет. Таза жүрөк деген бул Кудайга ихлас менен ибадат кылган, Кудайды сүйгөн, Кудайды тааныган жүрөк. Сиздерге окшоп монтип Аллах Тааланын орозосун, ибадатын урматтап, мечит толтурган жүрөктөр гана кыяматта пайдасы өреткен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда «Ва ма туқаддиму ли анфусикум таджидуха индаллах». Кудай үчүн эмнени жумшасаңар, эмнени сарптасаңар, аны сөзсүз Кудайдын астында табасыңар дейт. Бул убактылуу дүйнөдө, дүйнө дей бербестен Аллахнын динине кызмат кылуу ар бирибиздин милдетибиз экен, ар бирибиздин бурчубуз экен, динге кызмат кылуу, динге чакыруу. Урматтуу жамаат, бүгүн бир өзгөчө бир кечелерде Рамазан кечесинде турабыз. Сөзүмдүн башын бир аз Рамазан тууралуу баштап, андан ары кетсек. Аллах Таала кереметтүү Кур'ани Каримде «Я эйюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun». Алланын барлыгына бирлигине ыйман келтирген пенделер, силерге орозо фарз кылынды. Кама кутиба алаллазина мин qablikum, силерден мурдакыларга фарз кылынгандай дейт. Бул Рамазан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү үчүн гана фарз эмес экен. Пайгамбардан мурдакы пайгамбарлардын үммөтүнө дагы фарз кылынган экен. Эмне үчүн аларга дагы, бизге дагы Аллах Таала мынтип күндүн аптабында 16 саат, 17 саат ачка жүрүүнү буйруду. Лa'allakum tattaqun, балким таква болорсуңар, таквалыгыңарды күчөтүш үчүн дейт. Ыйык Рамазан айы бул биздин таквалыгыбызды күчөтүп, Кудайдан болгон коркуубузду күчөйтүп, Кудайга кайтарыш үчүн жараткан Аллах Таала тарабынан берилген бир өзүнчө бир мектеп, сабак экен. Урматтуу жамаат, бул Рамазандан ар ким ар кандай өз үлүшүн алат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам «Аввалуху рахма, ва аусатуху магфира, ва ахируху айтқун минан ниран». Бул Рамазандын алгачкы 10 күндүк Аллахнын рахматы жааган ай. Мына биз ортоңгу 10 күндүктө турабыз. «Ва аусатуху магфира»,
ортоңку 10 күндүгү Аллахнын кечирими жааган ай. Ва ахиру этхом минан ниран. Акыркы 10 күндүгү 20-сынан 30-на чейин тозоктон кутулта турган, адамдарды тозоктон кутулта турган ай дейт. Мына ушундай улуу айда үлүшүн алгандар бар, албагандар бар. Рамазан бул кереметтүү Кур'анда Аллах Таала баса белгилеп айткандай, айяман ма'дудат, саналуу гана күндөр, эсептелүү гана күндөр дейт. Круглый год, жылын 2 ай деген жок. Аллах Таала өзү Кур'анда бир аз гана саналуу күндөр дейт. Ушул бир аз саналуу күндөрдө үлүшүн алгандар бар, албагандар бар. Урматтуу аталарым, урматтуу бир туугандарым, бул Рамазан базар сыяктуу эрте менен башталып түштө абетте түгөй турган бир убактылуу бир Аллахнын берген мүмкүнчүлүгү. Бул Рамазан айында Аллахнын рахматы жаап, кечирими жаап, тозоктордон кутулта турган ай. Алымдарыбыз Рамадан 5 тамгадан турат. Араб тилинде Рамадан 5 тамгадан турат. Биринчи тамгасы ра тамгасы, ра рахматин мин Аллах, Аллахнын рахматы жааган ай. Мин магфиратун мин Аллах, Аллахнын кечирими жааган ай. Дат доману милал жанна, бейишке кепил болгон, гарантия болгон ай. Алиф аманун минан нар, тозоктон кутулта турган, тозоктон сизде аман калып кала турган ай. Нур нурун мин Аллах, Аллахдан нур болуп, бул Рамазан өзү нур болуп Аллахнын Кур'аны түшкөн ай. Ушундай ыйык айларда, ыйык күндөрдө жараткан Аллах Таала пенделерине кайрылып, хал минасаил, барбы сурай тургандар, сураган нерсесин берейин дейт. Кечирим сурагандар барбы, мен кечирейин дейт. Рахматымдан үмүт кылгандар барбы, мен рахматым менен карайын. Тозогумдан кутулууну каалагандар болсо, мен тозогумдан кутултайын дейт. Урматтуу жамаат, Аллах Таалага миңдеген шүгүрлөрдү айталы. Сиз экөөбүз бүгүн Кудайды зикир кылып, жүрөктөрүбүз тынчтанып, Аллахнын үйүндө ибадат менен алекпиз. Сиз экөөбүзгө окшогон эле бирөөлөр башка жерлерде, башка бир жаман жерлерде жүрөт. Аллах сизди сүйүп, сизге мээримдүүлүк кылып, өзүнүн үйүнө ибадатка алып келип отурат. Ыйык Рамазан айы кечиримдин, мээримдин айы. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала айткандай, лааллакум таттакун, таква болуш үчүн Аллах Тааланын жөнөткөн бир мектеп, медресеси экен. Таква деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam өзүнүн куттуу хадисинде аттаква ха хуна ва юширу иля садриhi саласа марра, таква бул жерде деп көкүрөгүнө, жүрөгүнө 3 жолу ишарат кылат хадисинде. Мээримдүү пайгамбар Кудайдан коркуу, таквалык бул жүрөк менен боло турган, такванын орду бул жүрөк деп туруп, жүрөгүнө 3 жолу ишарат кылат. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Аллахнын барлыгына, бирлигине иман келтирген пенделер, Аллахдан чыныгы коркуу менен корккула. Коркуунун акын бергиле. Takvalıktın en jogorku dengeli menen korkula. Wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Musulman awalыңарда gana can bergile deyt. Musulman awalыңарда gana can bergile deyt. Urmattуу jamaat, Ali ibn Abi Talib radıyallahu taala anhu takva emne? Takva degende emneni düşünöbüz dese, Hazreti Ali peygamberdin kuyov balası, at-takva hiyel havfu minel celil. Takva degen bul ulu Allah Taala'dan korku, vel amalu bit tenzil, Allah düşürgen Kur'an'a amal kılu, vel kanaatu bil qalil, az nersege kanaat kılu, vel isti'dadu li yevmir rahil, jana köçe turgan küngö kıyamatqa dayardanu deydi. Demek takva emne degende bul Kudaydan korkup, Kuday düşürgen Kur'an'a amal kılıp, jaratkan Allah Taala'ga köçe turgan küngö dayardanu, mına uşul çınıgı takvalık eken. Hazreti Umar İbnül Hattab, Sa'ala Amirul Mu'minin Umar İbnül Hattab radıyallahu teala anhu, as-sahabiyyel celil, Ubay İbni Ka'b. Hazreti Umar, Ubay İbni Ka'b'tan soraydı. Ubay İbni Ka'b'a kayrılıp, ma ma'na takva?
Takva деген emne? Takvalıktın manisi emne dep Hazreti Umar özü bilip dursa dağı kitap baraklarına düşüp kalsın, ümmet kabardar bolsun dep özü bilse dağı Ubay ibn Ka'b degen sahabadan Ubay, takvalık degen emne? Bana aytıp berçi. Bana takvalıktın manisini düşündürüp berçi deydi. Ubay ibn Ka'b fakal: "Ya emiral mu'minin, iman dolardın padişası, ama salakta tariqan zata şavk." Tikendiği yolda жүрген emessiz mi? Taştak yolda, tikeni var yolda baskan emessiz mi? Kala Umar, Hazreti Umar aytat: "Naam, baskamın." Ubay ibn Ka'b aytat: "Famaza sanat?" Eğer tikendiği yolda жүрген bolsaң, ошол tikendiği yolda emne kılgansın? Dese Hazreti Umar aytat: "Şammartu." Hareketlenip, türünüp, abaylap baskam deydi. Tikendiği yolga düşkönmün. Biro tikendiği yolda kanti baskansın de, tikendiği yolda putuma tiken kirip ketpesin, aynek kirip ketpesin dep közüme karap, abaylap baskamın deydi. Dese Ubay ibn Ka'b: "Fazalika takva." Takva degen mına uşul deydi. Jaratkan Allah Taala'nın aramın aram, adalın adal dep sorttop baskanın, sorttop mamile kılganın kayсы bir işti kılarda Kudayga jagabı, jakpayбы, Kuday razı, razı emesmi dep közüňe karap, aldı artına karap iş kılganın, aldı artına karap amal kılganın mına uşul takva deydi. Ramazandan bizim özgöçe ala turgan sabagыбыз mına ошол Allah Taala özü belgilep aytkanday takvalık sabak eken. Takvalıktın ordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday kökürökte eken. Bul Ramazan özgöçe bizi takvalıkka ündöp başka ibadatlardan İslamdagı 5 farzın birösü Ramazan bola turgan bolsa, kalgan 4-ösüne karaganda bul Ramazandın özgöçölügü Allah menen pendenin ortasındagı baylanış. Allah menen pendenin ortasındagı sır, sekret. Hazır cemaat menen namaz okusak, eldin bardığı aytat: "Cemaat tarawih okup atıptır, karılar da kelip oşton" deydi. Körsöte turgan amal var, körsötpöy turgan amal var. Riya kılıp maktana turgan amal var, maktana albay turgan amal var. Kede damıla çay içip koyun dep hazır maga bir 1000 so'm akça berseňiz, Cemaatin kalgan bar görüp, "Ha maşallah, mana adamla garaşyk üçün 1000 so'm pul berdi" deşi mümkün. Jürögüňizde, "Ha adamların arasında men özümdü körsetdim, maktandım" dep koyuşuňuz mümkün. Namaz okuganda maşallah bul aksakal daim meçitde, meçitin körkü törde damlalar menen birge dep namazınız menen maktanışınız mümkün. Acılıkka barsanız Ka'bany tawaf kılıp başka kılıp maktanışınız mümkün, acıdan keldim dep. Bul ıyık Ramazan menen reklama kılıp maktan albaysız. Bul oroza menen maktan albaysız. Jaratkan Allah Taala hadisi kutside "Kullul amali bani Adem lah." Adam balasının bardık kılgan işi özü üçün "İlla savmali fe inni aczu bih." Orozası gana men üçün orozonun soğuğun men berem deydi. Antkeni orozomun degen menen hazır barыңızlarga koşulup men dagı dua kılıp oğuz açtım. Belki oğuzum açıktır. Su içip kelgendirmin, çay içip kelgendirmin, birok hiç kimge körgözgön emesmin. Orozoda maktana turgan, riya kıla turgan nersesi jok, reklama kıla albayбыз. Kançalık aytsak dagı belki müyüңdö içkin güýge kirip padvalga düşüp çay içip su içip algandırsın. Namazыбызды, başka ibadatlarыбызды körsetip adamlarga maktan alabыз. Orozo bul maktan albay turgan, çınıgı Kuday üçün atkarıla turgan amal. Oşonduktan da Allah Taala pendemdin bardık amaldары özü üçün, orozosu gana men üçün, oşonduktan orozonun soğuğun men berem deydi. Jaratkan Allah Taala namazdın başkanın soğuptorun çektep koygon. Namaz okugan adam mınça soğuk bolat, acılıkka bargan adam mınça soğuk bolat, zeket bergen adam mınça soğuk bolat. Men ja'a bil hasana falahu aşru amsalha. Kim bir jakşılık iş kılsa 10 есе kılıp köpeytip bolat deydi. Birok orozonun soğuğuna kelgende mınça milyon soğup degen jok, men berem deydi. Bereşen Allah Taala özüm rasçot kılam deydi. Özüm jolup özüm төлep berem deydi. Orozonun sıylığın. Uşunday bir özgöçe bir wagtylуу, sanalуу gana kündör, mına uşul sanalуу kündörde hurmattуу jamaat orozodon özgöçe paydalanyp kalalı. Şahru Ramazan. Bul Ramazan ayı. Allazi unzila fihil Kur'an. Munda Kur'an düşkön ay. Hudan linnas vel furqan. Femen şahida minkum şahra felyasumh. Ve men kana maridan ev ala seferin fe iddatu min ayyamin ukhar.
Ramazan ayı bul Kur'an түшкөн ay, adamlarga hidayat bolup, adal menen aramdı, jakşı menen jamandı ayırmalap jiberilген ay. Faman shahida minkum shahra, sizlerin arаңардан kim Ramazanga küö bola turgan bolsa, ölböstön jete turgan bolsa, falyasumhu, anda al oroza tutsun deydi. Wa man kana maridan aw ala safarin, kim ooruluu bolsa je safarda bolsa, fa iddatun min ayyamin ukhar, anda al başka kündörü safardan kaytıp gelgende je oorusundan ayıkkanda orozosun karma bersin deydi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Taala bizge jеңилдикти kaalayt, oorduktu kaalabayt. Merimdi, urayımdi Allah Taala, urmattуу jamaat, oroza tutuşuңuzga мүмкүнчүлүк берип, өзүнүz zikir kılганга мүмкүнчүлүк берип, монтип мечит толтуруп намаз окуганга мүмкүнчүлүк берип атабы, жараткан Allah Taala менен мамилебизди оңдоп, ибадатыбызда бекем бололу. Урматтуу жамаат, көп эле жолу жумаларга каттадык, көп эле жолу Рамазанды тостук. Аксакалдардын кээ бири 50-нчи орозосун тутуп аткан болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр 40-нчы Рамазанга күбө болуп аткан болушу мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде адаттагыдан башкача монтип минбардын ступенькасынан чыгып баратып, биринчи тепкичке путун коюп, амин дейт. Экинчи тепкичке путун коюп, амин дейт. Үчүнчү тепкичке путун коюп, амин дейт. Пайгамбардан өзгөчө амалды байкаган сахабалар, я Расулалла, амин дегени, дуа кылганда амин, амин деп атпайбызбы? Амин дегени кабыл кыл, батынан кабыл кыл, Аллахым бер тилегибизди дегени. Сураган нерсебизге жооп бер, дуаларыбызга жооп кыл дегени. Я Расулалла, үн жок, сөз жок эле, неле кабыл кыл, ошондой болсун, Аллахым ошент дедиңиз. Bunun manisi emne dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tepkiçke birinci kadamga putum koygonumda Cebrail perişte keldi dağı. Ey Muhammed, ümmetünden kim Ramazan'a jetip durup, kim Ramazan'a sak salamat ölböstön jetip durup, Ramazanda oroza karmap durup, Ramazan çıkkanda günөөsүнөн arıl albasa, Ramazandan çıkkanda dağı, Ramazan oroza bütkönden keyin dağı günökör boydan kala turgan bolsa, murdu menen sүйрөлүp tozakka kirsin dediler. Fakultu amin, amin, Allah'ım ошондой bolsun dedim deydi. Uşunday bir 30 gün orozada paydalanbasa, uşunday bir özgöçe şansты koldanbasa, anda Allah'ım murdu menen sүйrөлүp menin ümmetim tozakka kireversin dedim deydi. Merimdi Peygamber, "Ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ey Muhammed, men seni alamlarga rahmat kılıp jönöttüm deydi. Merim bolup kelgen Peygamberdi, özüңүздөр bilesizler, Taif jergesine davat kılıp, İslamga çakırıp barganda, Taiftikler kuup, taşbaranga alganda, denesinde bütün jeri kalgan emes. Denesinden akkan kan, jolgo kızılçıya orup, Peygamberden kaçkan tarafına kandan bolgon izi düşüp kalgan. Cebrail perişte kelip, "O Muhammed, işaret kısan boldu, Allah Taala senin amrına meni buyruk kılıp jönöttü. Men menen too periştesi, su periştesi, jamgır periştesi keldi. Kalasan bul Taiftiklerdi jer jutturayın, kalasan too basıp jok bolsunlar. Kalasan şamal uçurup jok kılsın, işaret kısan boldu, perişteler dayar turat" dedi. Bul sana ıza bergen, senin bir berekeli üdeninden kan ağızgan, Taiftiklerdi Allah Taala jok kılat dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alakanın jayıp durup, "Allah'ım bul menin kowmum düşünbey atat. Allah'ım men bulardan ilimdүүлөрдүн чыгышын ümit kılam" dedi. Merimdi Peygamber kargış aytış üçün kelgen emes. Al Peygamber ırayım bolup kelgen. Irayım bolup kelgen Peygamber emne üçün Ramazan turalı, Ramazan jetip durup günөөsүнөн arılbasa, tozakka kirsin dese, "O Rabbim tozakka kireversin" dedi. Antkeni 30 gündük özgöçö мүмкүнчүлүктү paydalanbasan, anda özüңнөн kör. Allah Taala eskertip, "Sanalуу күндөр" dedi. Bul ayda mиңдеген, milyondogon adamlar tozaktan kutulat, oşolordun katarında sen bolup kalbasan, anda özüңнөн kör dedi. Allah Taala pendelerge meerimdүү, kechirimdүү. Iyik Ramazanda özgöçö kechirimdүү, urmattуу jamaat, Allah'ın oşol kechiriminen, meeriminen beken bololu. Biz Kudayga çın dilden berilip, çın ihlas menen, "Allah'ım menin buga çeyin falan günöm var. Sen keçirmesen kim keçiret?
meni keçir dey turgan bolsok, Allah Taala sözsüz keçiret. Allah Taala keremetli Kur'an'da Ya eyyühellezine amanu vattakullah vel tanzur nefsum ma qaddemet ligat. Ey Allah'ın barlığına birliğine iman keltirgen pendeler, vattakullah, Kudaydan korkula, vel tanzur nefsum ma qaddemet ligat. Her bir nefs ertengi günün emne dayardagan karasın, köz jügürtsün deydi, nazar salsın deydi. Ertengi gün degende bugün subota olsa воскресенье panedelligine dayardansın emez. Ertengi gün dep Allah Taala ölümde aytıp atat. Ölüm ertenginden dağı tez. Her sekundda, her minutta ölüm kelip kalısı toluk mümkün. 2 günden beri internette Indonezya'da mağa okşap sabak aytıp atıp şu minbarda la ilahe illallah dep 4 jolu kelime kaytarap şu minbarda öldü. Pramo efirde elge sabak aytıp atıp öldü, iman keltirip. Ölüm uşundayken, ölüm uşuntup aldı, bat kelet eken. Allah Taala eskertip Wal tanzur nefsum ma qaddemet ligat. Her bir nefs ölümge emne dayardaganın karasın deydi. Her bir nefs ölümge emne dayardaganın karasın deydi. Hurmatlı cemaat, ölümdü çınığı bar dep, Allah'ın azabı bar dep, korkup, Kudaydan uyalıp, çınığı takvalık menen, Kudaydan tövbe kılıp, keçirim suray turgan bolsok, Allah Taala sözsüz keçirimibizge жооп берет. Allah sözsüz bizim tövbalardı kabul kılat. İnsan günah kılganda sol jakta günah yazgan, oң jakta sooп yazgan perişteler var. Günah kılganda sol jaktagı günah yazgan perişte жазам dese Malakul hayr, jakşılıktın periştesi koya tur hazır tövbe kılat. Tövbe kılar men Allah Taala keçiret dep 5 saat, 6 saatqa çeyin jazdırбай турат экен. Егер ошол мүнөттөрдүн ичинде ал кечирим сурай турган болсо, ошол боюнча жазылбай калат экен. Ал эми жакшы бир сооп иш кыла турган болсо, жакшылык сооп периштеси заматта жазат экен, баланча ушундай сооп иштерди кылды деп. Урматтуу жамаат, Кудай менен болгон мамиле, Кудайга кайтуу, же болбосом Кудайдан чыныгы коркуу тууралуу İslam tarihinde altın tamgalar menен жазылып калган улуу сахабалардын жашоосунан кээ бир окуяларга токтолууну туура көрүп турам. Hazreti Umar улуу пайгамбар. Hazreti Umar тууралуу сиздерге бир аз маалымат берем. Бул пайгамбардын улуу сахабасы Меккедеги эң ашынган капырлардын бирөөсү. Меккеликтер пайгамбардан кутулуш үчүн бир гана ушул Хаттабтын баласы гана өлтүрө алат. Ушул гана тынчытса Мухаммад ушул гана жок кылат деп акча төлөп башка кылып өлтүртөбүз деген жеринен Алла ыйманды насип кылып, пайгамбардын дуасын кабыл кылып, анткени пайгамбар мына ушул эки инсандын бирөөсү менен исламды кубаттандыр деп Абу Жахил менен Умарга дуа кылган эле, пайгамбардын дуасы Умарга кабыл болуп, Умар мусулман болуп калат. Hazreti Umar musulman болгонго чейин musulman kempir kүйөөсү менен Меккеден көчүп баратып, улоосуна жүгүн артып атып, аялы эшек кармап туруп, kүйөөсү үйдөн жүк ташып аткан учурда Hazreti Umar жолдон өтүп баратып, жанак аялга кайрылып, "О эне, эмне болду? Каяка жөнөдүңөр?" десе, "Силердин азабыңардан тынчтык бербей койдуңар. Aman жерге dinimizni сакташ үчүн баратабыз" дейт. Hazreti Umar капыр, мусулман боло элек учуру Алла жеңилдик берсин дейт. Алла жардам берсин силерге дейт. Аңгыча үйдөн күйөөсү чыгып калат дагы, "Ким бул сага сүйлөгөн?" десе, "Умар" дейт. "Эмне деди сага кайрылып?" Умар дегенде меккеликтер калтырап титирейт болчу. Меккеликтердин чоңу дагы кичинеси дагы Умардын атын укканда коркот болчу. Меккеликтер балдарын Умар келтат деп коркутат болчу. Ушунчалык сүрдүү, каардуу киши болгон. "Не деди Умар?" десе, "Бул деле мусулман болот ошо жакында. Силердин азабыңардан көчүп кетип атабыз" десем,
Allah жеңилдик берсин dedi deydi. Ayaldın sözünü uqqan köyösü, menin moğul eşegim musulman bolsa bolot, Hattabtın balası Umar musulman bolboyt degen. Uşunçalık kulk minözü jaman, bir jırtkıç, en bir aybandan tömön bolgan adam bolgan. Menin eşegim musulmançılıkты kabul kısa kılat, birok bul Umardın musulman boluşuna menin közüm jetpeyt dep aytadi. Birok Allah nasip kılıp oşal Umar musulman bolgandan keyin el jetektep padişah bolgandan keyinki kızmatынан kээ bir okuyalardı bereyin dedim. Hazreti Umar musulman bolgandan keyin uşunçalık dengelde adep ahlakın kulk minözünü oңдоду. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı peygamber. Muhammed peygamberden keyin peygamber kelbeydi. Mehrimdүү peygamber aytат, men peygamberlerin akırkısımın deydi. Eger menden keyin peygamber kele turgan bolgondo, al sözsüz Umar bolmok deydi. Umarda peygamberlerden kulk minözü var deydi. Oşonçoluk özgörgön. Jaratkan Allah Taala peygamberge vahiy düşürüp, ayan düşürördü. Cebrail perişte peygamberimizge kelgenge çeyin Umar aytıp koyat bolçu. Hazır peygamberge monday ayat düşöt dep. Elestetiңiz? Maňa biro çalganga çeyin ele bul taksir aytты. Hazır sizge Erlan aka çalat dagı sabakты boldu kıl deyt dep çalganga çeyin aytıp koyup atat. Uşunu seze bilgen. Hazreti Umar Allah'dan Cebrail perişte kelgenge çeyin Peygamberge hazır moğol ayat düşöt deyçi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul Umar Allah kökürögüne hakikati salıp koygan sahaba deytiler. Uşunçalık takvalıktın ayынан Cebrail perişte peygamberge kelgenge çeyin kanday kavarap gelerin bilgen. Hazreti Umar peygamberge uşunçalık katуу hizmet kıldı, ömürün arnadı. Sahabalarda özümnün jumuşun бүтүрүп alayın, tura turuңuz, erteң жардам берейин деген түшүнүк болбойт эле. Ошолордун сап башында турган Hazreti Umar peygamberden ayrılганга чейин ömürün arnadı. Күндөрдүн биринде баласы Abdullah менен турса, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Umar meni süyösünbü dese süyem ya Resulallah deydi. Umar ataң menen apaңdan artık körösünbü dese ataң menen apaңdan artık körem ya Resulallah deydi. Umar bala çakаңdan ayalыңdan artık körösünbü dese artık körem ya Resulallah deydi. Umar özüңnün janыңdan artık körösünbü degende Hazreti Umar jok ya Resulallah deydi. Özümdü jakşı köröm, andan keyin siz ekinci orundasız deydi. Biraz peygamber ketkenden keyin oylanıp kayra peygamberge çurka barıp ya Resulallah sizdi özümnün canımdan da artık köröm deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-âne ya Umar yemi imanın toluk boldu o Umar deydi. Balası Abdullah o ata bayale zamatta uşuntu aytpayıp derin. Nege mınday kıldın? Birinci özümdü jakşı köröm dedin. Biraz oylanıp andan keyin peygamberdi jakşı köröm dep ayttın. Emne sebep boldu dese, o balam, eger bul mehrimdүү peygamber kelbegende, bul senin atan Hattabtın balası Umar, aybandan tömön ele, bul bugün jakşı körgön denem, tübölük tozokta kүйөт ele eger peygamber kelip peygamber meni tuura jolgo jetelebese. Oşonduktan dagı özümden dagı peygamberdi artık köröm dedim deydi. Peygamberge uşunçalık sүйüp, kızmatın kılgan peygamberдің terbiyasını algan sahaba. Hazreti Umar padişah kezinde Hazreti Umar padişah olup peygamber ötkönden keyin Abu Bakır ötkönden keyin halife olgan uçurda eşigin takıldatıp ofisine birөө kelse Hazreti Umar Umarda işin var mı bir mamleketlik iş menen keldin mi deydi. Jeke mende işin var mı? Jeke özünde işin var dese aslında turgan bir şamды öçürüp ekinci şamga jagat eken. Nege mınday kıldınız dese bul şam mamlekettin şamı bolчу, jeke özümdün kızıkçılığıma mamlekettin şamın koldanууdu jakşı körbödüm deydi de. Allah'ın akısına kirip kalbayın. Senin Umarda işin bolsa anda özümdün şamımdı jagayın dep öçürüp uşunçalık mamlekettin budjetine başkaga amanatka tak bolgon. Peygamberдің sabagын algan sahaba. Hazreti Umar padişah kezinde tündölörü uktavastan köçök kıdırat ele.
Түндөлөрү кимдин үйүндө чырак жанып турат, кимдин балдары ыйлап уктай элек кабар алайын. Уктабаган, ыйлаган балдарга кыяматта жооп берем деп айылды Мединаны вес кыдырып чыгат эле. Күндөрдүн биринде ушинтип баратса, бир аял балдарын ыйлатып, казан талактатып олтуруптур. Hazreti Umar бир аз карап турат дагы аялдын жанына барып туруп, эне, Кудайдан бу балдардын акына коркпайсыңбы? Эмне ыйлатасың? Десе, балдарым ачка, ошонун үчүн ыйлап атат дейт. Умарды Кудайга койдум дейт жанагы аял. Продукта жоктугунан балдарым ыйлап атат. Падыша, президент Умарды Кудайга койдум, кыяматта жакасынан алам дейт. Hazreti Umar'dın жүрөгүнө бычак сайгандай болду. Hazreti Umar, o eneke, Hazreti Umar balkim bu senin baldarыңдын ачка экенин билбестир дейт. Арызданып бардыңбы, пособие бер дедиңби, күн помощь бер дедиңби? Менин балдарымдын ачка экенин билбесе, падыша болуп эмне кылат дейт. Кимдин ачка, кимдин ток экенин билбесе, анда эмнеге падыша болот дейт, ушуну биле албаса дейт. Hazreti Umarга экинчи жолу бычак саят. Hazreti Umar чуркап чыгып, Байтулмал бюджетке барып, продукты алып, май алып, нан алып, un алып, желкесине көтөрүп келаса, жанындагы сахаба, "Я амирал муъминин, мага бериңиз, мен көтөрөйүн, мен алып барайын, кыйналбаңыз" десе, Hazreti Umar, "Кыяматта дагы сен көтөрөсүңбү" дейт. "Азырго сен көтөрөт экенсиң, кыяматта да менин ордума турасыңбы" дейт. Ал балдарды ыйлаткан менмин, барып соорото тургандагы менмин деп, желкесине көтөрүп барып, өз колу менен тамак пышырып, "Болду, бара бер балам, рахмат. Аллах ыраазы болсун" десе, мен келгенде балдар ыйлап атат эле, күлгөндөн кийин кетем деп өз колу менен тамак пышырып, балдарга күлдүргөндөн кийин ыраазы болгон жанагы кемпир Hazreti Умардын жүрөгүнө үчүнчү бычакты урат. "О балам, Умар эмес эле сен президент болушуң керек экен" дейт. "Умар эмес эле сен падыша болушуң керек экен" дейт. Hazreti Umar, "Энеке, эртең Hazreti Umardын кабылдамасына барыңыз, мен сизге Байтулмалдан бюджет ажыраттырып берем" дейт. Аял эртеси күнү айтканындай барса, Hazreti падышага кирсе, падыша жана кечинде балдарына өз желкесине un көтөрүп барып, тамак пышырып берген киши. Коркуп кетип, "Мени кечириң, амирул муъминин. Билбепмин, адепсиздик кылдым. Кечинде сизди тааныбастан жаман сөздөрдү айттым. Мени кечириңиз Кудай үчүн" деп ыйлап, Hazreti Умардын путуна жыгылса, Hazreti Умар ыйлап, "Сиз мени кечириңиз, сиздин балдарыңызды ач калтыргандыгым үчүн" дейт. "Амирул муъминин, мен сизди кечирдим. Кыжалат болбоңуз, капа эмесмин, кыяматта жакаңызга жабышпаймын" десе, Hazreti Умар бара калып туруп, "Жазың мынауга" дейт. "Мен Хаттаптын баласы Умардан арызым жок, кайгы капам жок, кыяматта доом жок деп жазып бериң" дейт. "Мен муну кабырыма кошо коем" дейт. Кудай сураса, мен бул аялдын көңүлүн алганмын, бул жетимдерди ыйлатканым чын, бирок кайрадан кечирим сурап, күлдүргөнүм дагы чын. Мына бул эже жазып берген деп Кудайдын астына барып көрсөтөм" дейт. Урматтуу жамаат, мечитке келип, мечит толтуруп, орозо тутуп, намаз окуганыңыздар жакшы. Аллах сообун эселеп берсин. Бирок сүрөттө, келбетте, жана денеңиз эле мечитке келип кете бербесин. Чапанды кийип алып, допуну кийип алып, ушул жана паланчака келип кете бербесин. Паланчака эмес, ошо паланчаканын жүрөгү келип кетсин мечитке. Паланчака келип эле ооз ачып кете бербесин. Келиңиздер, бул Кудай менен мамилени оңдоп, Кудайга чындап кайталы. Балдарды, неберелерди ислам тарбиясы менен, дин тарбиясы менен тарбиялайлы, урматтуу жамаат. Мээримдүү пайгамбардын сахабалары пайгамбардан тарбия алып, сабак алып, аманатка, башкага ушундай так мамиле жасайт эле. Hazreti Umar, "Лау та'ассарат баглатун фил Ирак, ласа'алани Аллах." Эгер Мединада президент, Мединада падыша, Иракта бир төө мүдүрүлсө, Аллах Таала сөзсүз сурайт дейт. Умар, лима ма салакта тарика? Не үчүн Ирактагы төөнүн эшектин жолун оңдоп койбодуң деп. Биз динге кайтпасак, балдарыбызды Кур'ан менен тарбиялабасак, ыймандуу жетекчилер,
ыймандуу башчылар келиши кыйын, урматтуу жамаат. Кудайдан адам коркпогондон кийин, Кудай көрүп турат дебегенден кийин кылган амалдарыбыздын мукаммал, толук Кудай үчүн болуусу өтө кыйын. Келиңиздер, 50 жылдан бери мешитке каттаган аксакалдар олтурат. 30 жылдан бери каттагандар олтурат. Балаңыз дагы сизге окшоп эле каттай бербесин. Балаңызга бир өзгөчө көңүл буруң, башкача каттасын. Сиз эми ар кандай шылтоолоруңуз бар, эссир болду, башка болду, атеизм болду. Бирок монондой бардар, монондой аманчылык, монондой бир мечит, медресе, илимдүүлөр көбөйгөн заманда балаңызды дин тарбиясы менен тарбиялап Кудайга кайтыңыз. Biz Kudayga çınıgı kaytуу менен, çınıgı тобо менен кайтсак, Аллах Таала сөзсүз биздин суранычыбызга, ниетибизге жооп берет. Hazreti Umar ошончолук такыбалык кылып, Кудайдан коркуп, бир жесир аялдан коркуп кагазга жаздырып алган Умар адамдардын бардыгы тозокко кирип, адамдардын бардыгы бейишке кирип, bir adam tozakka kiret dese, ошол bir adam men bolsam керек дейт эле. Biz бүгүн хажака болуп, 2 жыл мешитке каттап койсок, кичине Куран окуп койсок, таравага каттап койсок, орозо тутуп койсок, басышыбыз өзгөрүп калат, как будто бейишке жолдонмагандай, направление алгандай. Hazreti Umar ошончолук такыбалык кылгандыгына карабастан Бакара сүрөсүн 2,5 жылда жаттайт. Ne üçün mınday kıldınız dese, her bir jattagan ayatıma amal kılıp anan jattadım deydi. Allah Teala namaz oku degen yerde namazda okudum, namaz turdu anan zeket, zeket turdu anan oroza, uqqan ayatıma amal kılıp jaşap körsettim, şonun üçün akırın jattadım deydi. Oşondoy ulu sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen keyin peygamber jok, menen keyin peygamber bolsa al Umar bolat bolçu deydi. Бирок ошол Умар эмне дейт? Адамдардын бардыгы бейишке кирип, bir адам тозокко кирет десе ошол менмин дейт эле. Кээде биз күнөөнү өзүбүздөн издегенди үйрөнөлү. Ошол күнөөкөр менмин дегенди үйрөнөлү. Дамыла каттык айтты да паланчаларды боолады да дебеңиз. Мен жөнүндө айтып атат деңиз. Жакшы болду, бул оштон дамыла келип калган экен, паланча аксакал келип калды, ошол тууралуу раса каттык айтты да дебеңиз эртеге. Сиз жөнүндө айтып атам, мен жөнүндө айтты деңиз. Hazreti Umar adamdardın bardığı beyişke kirip bir adam tozakka kiretse ошол менмин дейт экен. Men Umar ушинтип пайгамбардын сүйкүмдүү сахабасы. Allah тирүү кезинде разы болгон сахаба. Umar болгонго караганда Абу Бакырдын денесиндеги bir тал түк болуп калсам жакшы деп айтат эле. Өзүнөн бирөөнү артык көрөт эле. Биз бүгүн бүт men жакшы, men кыйын деген заманга өтүп калдык. Урматтуу жамаат, Кудай үчүн кичипейил бололу. Кудай үчүн өзүбүздү төмөн алалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен тавада ли ахихил муслим" ким ыймандууларга кичипейил боло турган болсо, рафаахуллах, Аллах ал адам даражасын көтөрөт. Ва мен иртафаа, ким бой көтөрсө, менсинсе, вадаахуллах, Аллах түшүрөт дейт. Menimdүү пайгамбар "Men kana fi qalbihi misqala zarratin minal kibr" kimnin жүрөгүндө заррачалык текебердик кибир боло турган болсо, ал адам тозокко бейишке кирбейт дейт. Биз кээде Кыргызстанда көп улуттуу эл жашаган жерде кыргыздар биз кыйынбыз, местныйбыз деп биз бой көтөрөбүз, өзбектер кыйынбыз деп алар өзүнчө бой көтөрөт, тажиги өзүнчө, орусу өзүнчө. Biz bardığımız La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimenin tayga çoğuluşumuz gerek. Kırgız Özbek bolu emez. Kırgız Tacik, Kırgız Orus, Kırgız Kazak emez. Biz ümmeti Muhammed La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimenin aslında çoğuluşumuz gerek. Biz birimizden birimizi sıylığı görüşümüz gerek. Hazreti Umar siyahtı Attingay Umar bolgongo karaganda Abu Bakır'ın denesindeki bir tal çaç bolup kalsam deytiler. Hurmattуу жамаат, бул ыйык Рамазан айы ушундай бир кечиримдин, оңолуунун, өзгөрүүнүн айы. Келиңиз,
Жылда Рамазан кетет, Рамазандан кутулдук деп айт намаздан чыгып, дагы жанагы допуну коюп, чапанды коюп, билген жолуңузга түшөсүз. Келгиле быйылкы Рамазандан кийин ошондой кылбайлы. Быйыл Рамазанда монтип таравага канча адам келип отурасыздар? Таравадан кийин, Рамазандан кийин дагы жамаатка ушинтип каттайлы. Рамазандын Кудайы Аллах, Рамазандан кийинки 11 айдындагы Кудайы Аллах. Рамазанда тура кээ бирөөлөр сигаретин таштайт, кээ бирөөлөр насвайын таштайт, кээ бирөөлөр жалган сүйлөгөнүн таштайт. Келгиле Рамазандан кийин деле таштайлы. Рамазанда күнөө болот деп ушул иштен тыйыласыз, Рамазандан кийин деле күнөө болот. Кой эми орозонун урматына дейсиз, орозодон кийин деле Кудайдын урматына ушундай иштериңизден арылыңыз. Урматтуу жамаат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары дагы күнөө кылган. Алар күнөө кылганда камера түшпөй калды, башка болду деп, алхамдулилlah эч ким көрбөй калды дебестен, күнөө кылар менен пайгамбардын эшигин такылдатып, "Я Расулаллах, инни азнабту занбан азиман", мен бир чоң күнөө кылдым. Мага багыт бер, Аллах канткенде күнөөмдү кечирет деп барат эле. Күндөрдүн биринде сахабалардын бирөөсү ушинтип барды. "Я Расулаллах, мен чоң күнөө кылдым. Багыт бер, Аллах канткенде күнөөмдү кечирет" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Аумука хайюн", апаң барбы, энең тирүүбү деди. "Кала ла я Расулаллах", апам жок, апам өтүп кеткен, энем өтүп кеткен деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Энеңдин бир тууганы, таежелериң, халаларың барбы?" деди. "Бар я Расулаллах" деди. "Ошолордун кызматын кылгын, Аллах Таала күнөөңдү кечирет" деди. Бул дин намазга, мечитке, орозого, дааватка кандай чакырса, мына ошол тууганчылыкка, кичипейилдүүлүккө, кечиримдүүлүккө дагы ошончолук чакырат. Бул дин мечитке байлап кое турган, салла менен допуга байлап кое турган дин эмес. Бул дин биздин 24 саатыбыз, тынымсыз жашообуз Кудай үчүн болуш керек. Ушундай күнөө кылган сахабалардын экинчиси Са'лаба ибн Абдурахман. Са'лаба деген сахаба. Аты Са'лаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул кишини бир жумуш менен жумшаса, жолдо баратып, Мединада үйүндө жуунуп аткан аялга көзү түшүп калат. Огороддон бүгүнкү биздикиндей дарбаза жок, песко блок жок. Жуунуп аткан аялга көзү түшүп калып, бир саамга токтоп карай калат. Мына аял жуунуп атыптыр деп. Аялдын жылаңаш жуунуп атканда көзү түшүп калат. Көзү түшөр менен сразу өзүнө келет дагы, "Эй Са'лаба, не күнөө кылдың?" дейт. Бул күнөөкөр жүз менен пайгамбарды кантип карайсың эми дейт. Са'лаба пайгамбарга Аллах Таала уже аят түшүрдү. Менин кылган ишимден кабар берди. Пайгамбарга бул күнөөкөр жүзүндү көрсөтпөйүн деп уялып, Мединадан чыгып качып кетет. 40 күн жоголот. 40-чы күнү Жебраил периште пайгамбарга келип туруп, "Я Мухаммад, Са'лаба деген сахабаң Мекке менен Мединанын ортосундагы палан деген тоодо жүрөт, Таяшуда жүрөт дегендей, Суусамырда жүрөт дегендей, Са'лаба деген сенин сахабаң палан жерде жүрөт, барып чакырып алып келгин" дейт. Пайгамбар Hazreti Умар менен бир сахабаны жиберет, барып Са'лабаны таап келгиле деп. Бул экөөсү барып айткан адрести карап таппайт. Бир койчуга туш келип, бир киши чоочун адамды көрбөдүңбү десе, жанакы тозоктон качкан адамды издеп жүрөсүңөрбү дейт. Сен аны тааныйсыңбы десе, тааныймын дейт. Кайда көрдүң десе, 40 күндөн бери күн тынбастан Аллахым мен күнөөкөрдү кечиргин деп ыйлап, ушул жерде тоба кылып жүрөт. Тетиги жерге барып туруп, жарды карасаңар ошол жерде ыйлап намаз окуп жатат дейт. 40 күндөн бери тоодо ачкарын Аллага бул күнөөкөр жүздү пайгамбарга көрсөтпө, кыяматты шерменде кылбай кечир мени Аллахым деп бир жолу көзү түшүп койгондугу үчүн 40 күн пайгамбарга келбей качып кетет.
Hazreti Umar bardır, ya salaba, Peygamber jönöttü, jür Medinaga. Peygamber seni çakırıp atat dese, Umar, Peygamber menin ne günah kılganımda aytты bu deydi. Aytkan jok. Tawbаңды Allah kabul kıldı. Cebrail kavar alıp geldi. Günahın jok, jür Peygamber çakırıp atatsa barbaymın deydi. Hazreti Umar majburlap alıp geledi. Peygamberga kelgenden keyin Peygamber ya salaba kıjalat bolbo. Allah tawbаңды kabul kıldı dese, jok ya Resulallah. Peygamber manda karap süylep alsa teskeri karaydı. Meni kara o salaba dese, ya Resulallah bul günahkar yüzdük tiktebetçi sana körgözbeyin deydi. Bir jolu çoçun ayalga karap koygondugu üçün Peygamberдің yüzüne karagandan uyaladı. Salaba kıjalat bolbo Allah tawbаңды kabul kıldı deydi. Salaba oşol boydan barıp bir cuma jok boladı. Bir cumadan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salaba dağı körünbey kaldı dese, sahabalar ya Resulallah salaba ölüm töşөгүндө жатат insult alıp deydi. Oşonon beri sizden ketkenden beri tawbаңды kabul kıldı deseniz dağı ıylap Allah'ım men günahkörдү keçirgin dep töşöktө jatıp kaldı, ölüm töşөгүндө жатат deydi. Peygamber salabadan kavar alganı varsa uje ölümü jakındap kaptır. Bir günöөнүн ayынан. Peygamber ya salaba, salabanı kökürögünü alıp başından sılap, kaygırma özüne kel, Allah tawbаңды kabul kıldı. Ya Resulallah, bul günahkar yüzdü özüne jakındatpaçı, nары turçu. Bul günahkar yüzdü berekeli denenge tegizme deydi. Peygamberдің kol astında can beredi. La ilahe illallah dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salabanın janazasını özü okuydu. Janazanı okugandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janazadan keyin putun uçumen basıp kaladı. Sahabalar ya Resulallah emni üçün putun uçumenen basasız dese, salabanın janazasına tüşkön periştelerдің köptügünөн put koyorgo jer tapпай kaldım deydi. Bir güne Kuday'ın kantip karayımın, Peygamberdi kantip karayımın dep bir tova menen tübölük beyiştik janazasına jer betine batmagan perişteler düşüptür. Urmatlı cemaat, bul okuyalardan biraz ülgü alalı. Sen ölsün koşunan kede katkırat, Kudayga şükür uşundan kutulduk dep. Sen ölsün periştemez, koşunan çıkbaşı mümkün. Kelgile bulu vaktılı dünyada özüz oңdoйлу. Kudayga kaytalı. Merimdi Allah Taala menen mamileni oңdoйлу urmatlı cemaat. Bir günöөнүн ayынан ya Resulallah bul günökör yüzdü karabaçı, tiktebeçi deydi eken. Kantip ana sen erteң bugün Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan körbögen nerseň jok. Erteň barıp ya Resulallah meni şafaat kıl, men senin palan degen ümmetüңmün. Men senin Dilşat degen, Şavkat degen ümmetüңmün dep kantip aytasın. Bugün sanay turgan bolsok, günöөнүн türü kalmadı biz kılbagan. Günöөнүн jıtı var eken. Adamlar günөө kılganda murdarakta sasıp ketçi eken, adamlar bilip alçı eken, mına günөө kıptı jıtı çıkıp atat günöөнүн dep. Emne üçün bugün oşal jıt jok dese, günөө kıla verip, atmosferanın barın bulgap, oşol jıt bilinbey kalgan adamlarga singip kalgan deydi. Meçit dolu adam oltura versek, oltura veririz işin sen bilbey. Sırttan birөө kirgen bolsa terezilerdi açıkla deşi mümkün, terinin jıt op kettir dep. Biz könüp kalganbız bilbey oltura veririz. Kudayga şükür bugün günöөнүн jıtı bilinbey kaldı. Eger bilingende adam adamga jolay alбай kalat elek. Biri-biribizge jakınday alбай kalat elek urmatlı cemaat. Bul sahabalar Kuday menen mamileni oңdogондугу üçün, Kuday körüp turat degendigi üçün Allah tawbaсын kabul kılıp janazasına mingdegen milyondogon perişteler düştü.